Туугандар, эң жогору курстарды көрсөтүп коеюн. Эң жогору рубль боюнча мына могуда экен. Алим Амир деген акча алмаштыруу жайында 1.15 болуп атат рубль. Доллар 87 сом 50 тыйын, евро 104 сом. Бул кайсы жерде деп ойлосоңуздар, Москва көчөсү. Абдрахманов көчөсүнүн кесилишинде экен. Туугандар, катар обменкалар жабык, эс алуу, бир обменка иштеп атат. Бүгүн жекшемби күн эмеспи? Абдел доллар 87 сом 50 тыйын, евро 103 сом 50 тыйын, рубль 1.14,7 тыйын, тенге 0.17,4 тыйын, лира 1.95, юань 12 сом 30 тыйын, дирхам 23 сом 50 тыйын, сум бул жерден 0.072. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы курс валют көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 1 февраль 2026 жыл. Бишкек шаары алдыда курс валюттарды көргөзүп беребиз жекшемби күнгө караган. Эс алуу көрүңүздөр менен мынакей Моссоветте брендте доллар 87 сом 50 тыйын экен, евро 103 сом 80 тыйын, рубль 1.14,8 тыйын. Талисманда доллар 87 сом 50 тыйын, евро 103 сом 50 тыйын, рубль 1.14,5 тыйын. Мага личкага чейин жазып курс валюттарды көрсөтүп кой деп жаткан бир туугандар болду. Мен кеминде мал базар тартып жүргөндө атайын келдим мына ушул жака. Видеого оор келбесе лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар, балким башка бир туугандар курс валюттар менен кабардар болуп калат. Аба ырайы ачык, сонун 1 февраль. Мынакей жука кийинип жүрөт элдер. Доллар Ихсан ЛТДда 87 сом 50 тыйын, евро 103 сом 50 тыйын, рубль 1.14,8 тыйын, лира 1.90. Ушундай болуп атат, дагы көрсөтүп берейин. Бакай банк иштеп жаткан болуш керек. МКС доллар 87 сом 50 тыйын, евро 104 сом 10 тыйын, рубль 1.14,8 тыйын. 1000 рубльыңыз 1148 сом болуп атат жекшемби күнгө карата. Калгандарын шашпай токтотуп көрүп алсаңыздар болот. Достор, Бакай банк ачык. Бул Бакай банк жекшемби, ишемби күнгө карабай иштейт. Bir AQSh доллар 87 сом 30 тыйын экен, евро жок, көрүнбөйт жазуусу. Рубль 1.14 тыйын, сатуу 1.18 тыйын, тенге 0.16,5 тыйын, юань 12 сом, дирхам 23 сом 60 тыйын. Мына ачык кирип атышат элдер. Ушу менен видеону жыйынтыктайбыз достор. Сак саламатта туруңуздар, тапканыңыздарга береке берсин. Каналга катталганды унутпаңыздар, ар дайым көргөзүп берип турабыз.